أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر فبشره بعذاب أليم كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Бұл бекем китептин аяттары. Ал китеп хидаят жана рахмат мухсин адамдар үчүн, мухсининдер үчүн. Алар намаздарын тургузушат, зекеттерин беришет жана мына ушулар ахиретке иман келтиришет. Мына ушулар Раббилердин тарафындагы туура жолдо, мына ушулар ийгиликке жетишкендер. Адамдардын кээ бирлери пайдасыз сөздөр сатып алат. Адамдарды туура жолдон бузуш үчүн илимсиз жана Аллахтын аяттарыны шылдыңдаш үчүн алар үчүн өтө каттуу азап бар. Жана аларга биздин аяттар окулганда, тилават кылганда алар атка чегинет, кибирленип, укпаган сыяктуу же кулагы оор дүлөй сыяктуу аларга өтө каттуу азап менен башарат берген, азаптуу сүйүнчүлөгөн. Албетте иман келтирип, жакшы амал кылгандар үчүн наим бейиштери бар. Алар ал жерде түбөлүккө калышат. Аллахтын ваадасы хак, чын, ал күчтүү жана даанышман. Асмандарды жаратты, устунсуз, аны силер көрөсүңөр, устунсуз жаратты. Жана жерлерди, жана жерге тоолорду мык кылып какты, жерди термелбеш үчүн, жана ал жерде бүткүл махлукаттарды баарыны таратып жаратты. Жана асмандан суу түшүрдү, аны менен өстүрүп чыгарды. Ар түрлүү эң жакшы кооз өсүмдүктөрдү. Мына ушул Алланын жаратышы. Айткылачы, көрсөткүлөчү, Алладан башкалар эмнени жаратты? Балким залымдар ачык адашууда.
Alhamdulillah өткен сабақта біз Суратул Рум сүресін оқып аяғына шығардық. Аллах Тағалам қабыл қылсын. Андан кейінгі бүгінгі сабағымыз Суратул Лұқман сүресі. Бұл Лұқман сүресі дағы Меккеде түшкен аяттар сүрелерге кіреді. Меккеде түшкен сүре. Құрандағы тәртібі 31-ші аят. Құрандағы 31-ші аят, түшу тәртібі 57-ші. Түшу тәртібі бойынша 57, Құранда тұрған аяты, азырғы біздің кітап бойынша 31-ші сүре. Бұл Лұқман сүресі дағы Мекке болғандықтан кейін Мекке дәуірдегі негізгі мазмұн ішіне қамтиды. Мекке дәуірдегі негізгі мазмұн таухид, рисалат, ахирет. Ең негізгі нәрсе ошол болған үш нәрсеге Сурат Мәккилердің бардығы басым жасаған: таухид, Аллахның жалғыздығы, рисалат, пайғамбарлардың чындығы пайғамбар екендігі, жана ахирет, ахиреттің бардығы чындығы ошо боюнча басым жасайды. Бул дагы Суратул Лұқмандагы ошол ишиге камтыйт. Таухид, рисалат жана ахирет. Өзгөчө Лұқман сүрөсүнүн башында Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимди баяндайт. Кур'ан-ы Керимдин кандай китеп экенин, Кур'ан ыйык китеп, Аллахтын китеби, өзгөрбөй турган китеп жана хидаят ушул китепте гана экендигини Аллах Субханаху ва Таала ушул Кур'ан-ы Керимдеги Лұқман сүрөсүнүн башында баяндайт. Бул сүрөнү Лұқман деп айтылып калышынын себеби Лұқман Хакимдин окуясы баяндалат. Лұқман Хаким деген чоң бир аулия, кээ бир аяттарда пайгамбар болгон дегендер аяттар келет, бир аяттарда. Ошондой адамдын хикмат, данышман сөздөрү бар. Ошону Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде накыл кылган. Ошол накыл сөздөр Лұқман сүрөсүндө. Кудай кааласа кийинки сабактан окуйбуз. Ошол себептүү бул сүрөнү Суратул Лұқман сүрөсү деп атаган. Бул хаким инсан болгон, ошонун аты менен Лұқман Хаким деп аталат. Бүгүнкү күндө Лұқман сүрөсү ошол менен Лұқман болуп аталып калган. Бул сүрө менен алдыңкы сүрөнүн байланышы дагы балдар, Румдун байланышы дагы ошол. Рум сүрөсүдө дагы Аллах Субханаху ва Таала таухид, рисалатты баяндайт. Жана Рум сүрөсүнүн дагы башталышында хуруфул муқаттаат менен башталат. Алиф лам мим гулибатур рум фи аднал арз ва хум мин баъди галабихим сайглибун ila ахирил ая. Булар не ошол экөөнүн ортосундагы байланыш. Ал дагы хуруфул муқаттаат менен башталган, бул дагы хуруфул муқаттаат менен башталат. Андан сырткары Рум сүрөсүндө Аллах Субханаху ва Таала ахырында وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ деген. Ахырында аяттарда биз Куранда адамдар үчүн ар түрлүү мисалдарды баян кылдык деген аят болсо, Аллах Субханаху ва Таала ошол мисалдарды кантип баян кылган? Кур'ан-ы Керимде кейинги Кур'ан кандай китеп? Кейинги аяттарда Аллах Таала ошону баяндап атат. Тилка аятул китабил хаким деп. Бул мына ушул эки сүрөнүн ортосундагы байланыш. Андан башка дагы толтура байланыштары бар. Бул сүрөнүн башталышында Аллах Субханаху ва Таала алиф лам мим деп баштады. Бул алиф лам мим хуруфу муқаттаат. Ар дайым айтабыз, бул бөлүп окулунат. Уну чоң окулбайт. Алиф өзүнчө окулунат, лам өзүнчө, мим өзүнчө. Аллаху а'лам би мурадихи. Буну Алладан башка эч ким билбейт. Бул Аллахтын сыры. Алла менен пайгамбардын ортосундагы сыры. Мына ушул жерден уламалар айтат, Кур'ан-ы Керим ушундай нерсе, түшүнсөң дагы, түшүнбөсөң да окуй бер дейт. Түшүнгөн адам да сооп алат, түшүнбөгөн адам да сооп ала берет. Куранды тафсир кылган аалымдар деле бүт бардыгы айтат, Аллаху а'лам би мурадихи. Демек Курандын кээ бир сөздөрү бар, аны Кудайдан башка эч ким билбейт. Аллахтан башка эч ким билбейт. Кээ бир аяттарда уламалар, муфассириндер айтат, пайгамбарларга билгизген дейт. Кээ бирлер пайгамбарлардын ортосундагы сыр дейт, Алла өзү билет. Кыскасы, дин ушундай нерсе, Кур'ан-ы Керимди каалайсыңбы, каалабайсыңбы, түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, окуй бересиң. Окуй бересиң, ага сооп ала бересиң. Бүгүнкү күндө көп адамдар этираз кылат, динге этираз кылгандар, каршы чыккандар, Куранды жаш бала окуйт, түшүнбөйт, өмүрү зая болот деген сөздөр айтат. Андай эмес. Кур'ан-ы Керимди окуган адам өмүрү зая болбойт. Канчалык түшүнсө ниамат, түшүнбөсө да ниамат. Себеби хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ар бир тамгасына 10 жакшылык, 10дон 700 эсе, андан ары Алла Таалам эсе кылып өзү берет. Анын соогун Алла өзү билет. Алиф лам мим дегенде жок дегенде 30 сооп бар. 30 сооп бар. Башка китепти баштан аяк окусаң да 30 сооп жок. Түшүнгөн китебиңде ошол кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде, түрк тилинде баштан аяк оку, эч ким сооп берем деген жери жок. Түшүнөсүң.
сауап берилбейт. Бул Аллахтын китеби, ушундай китеп. Бир эле алиф лам мим деген сөздү окуган үчүн Аллах субханала таала буга не берет? 30 сауап берет. Бул эң азы. Андан ары эсе кылып Аллах субханала таала өз немат менен өзүнүн немесине жараша, ихласына жараша бере берет. Уламалар буну түшүндүрөт. Кээ бир дарылар болот. Мисалы табипке барсаң, докторго барсаң дарын берет. Ошол докторлар же ошол табиптар дарынын ичиндеги составын билет. Курамы эмнеден турганын. Аны бирөөгө берет, ооруп келген адамга. Оорукчан адам алып ичет, пайда болот. Ал ичинде эмне бар экенин билбейт. Ал дарынын курамында эмне бар экенин билбейт, бирок ичет, Алла таала эмне кылат? Пайда берет. Ошол дары составында, курамында эмне бар экенин билген адамга да шифа, билбегенге да шифа. Баарына бирдей шифа. Дарыны эч ким сен билбейт экенсиң, сага пайда бербейт деп айтпайт да. Курамында эмне бар экенин билбейсиң деп айтпайт. Билеби, билбейби, доктор ичеби, табып ичеби, жөнөкөй адам ичеби, ал дары шифа боло берет. Кур'ани Карим дагы Аллахтын китеби ушундай нерсе, ал баарына шифа. Ал түшүнөбү, түшүнбөйбү, билеби, билбейби, аракет кылып окуй берет. Аллахтын китеби ушундай китеп, аны окуган адам эч качан не кылбайт, соопсуз калбайт, эч качан ал махрум болбойт. Алла таалам эсе кылып соопторуну көбөйтүп берет. Ла шакка фи. Ошон үчүн Кур'ани Каримде көптөгөн сүрөлөрдүн башында Аллах субханала таала хуруфу муқаттаат менен баштайт. Бул жерде дагы алиф лам мим. Аллаху а'ламу би мурадихи. Мунун мурадын Алла таалам өзү билет. Андан кийинки аят тилка аятул китабил хаким. Бул кететиги хаким китептин, данышман китептин, бекем китептин аяттары. Тилка бул харф ишара лил баид, билесиңер. Залика тилка булар не болот? Алыска иштетилет. Араб тилинде хаза лил кариб. Зака тилка булар не болот? Тилка булар алыска колдонот. Тилкал китаб деп китептин азаматына, китептин даражасына, анын мартабасын баяндап атат. Ал өтө бийик китеп, ал өтө ыйык китеп, ал өтө кыйын китеп, ал Аллахтын китеби дегенде Алла таалам тилка аятул китабил хаким деп баяндап атат. Бул жөнөкөй китеп эмес, некен бул өтө ыйык китептин аяттары. Бул ыйык китептин аяттары. Ал китеп каламуллах, Аллахтын сөзү. Аллахтын сөзү. Алла кандай болсо, сөзү да ошондой. Каламул мулук, мулукул калам. Алланын сөзү дагы сөздөрдүн падышасы. Анда эч бир сөз жок. Ошону айтты тилка аятул китабил хаким. Бул хаким болгон, данышман болгон китептин аяттары дейт. Демек, Кур'ани Карим Аллахтын сөзү, ал жөнөкөй сөз эмес, хикмат өзүнө бүт бардык хикматтарды, данышмандыкты топтогон китеп. Хаким, хикмат деген манасы бар балдар. Хаким мустахкам, бекем деген де манасы бар. Эки манасы да бар, экөө тең туура. Эгерде биз хакимди тилка аятул китабил хаким, хикмат деген маана аткан болсок, хикмат данышмандык. Анда Кур'ани Карим данышман китеп. Данышман китеп. Кур'ани Каримдеги насихаттар, айтылган нерселер бүт бардыгы данышман, хикмат сөздөр. Анда эч бир хазыл жок, анда тамаша жок, анда жалган нерсе жок, башка нерсе жок. Бүт бардык хакыйкат, чындык, данышман, хаким сөздөр. Уламалар айтат, демек эгерде кээ бир уламалар мунун таржимасын хакимди хикмат деп таржима кылган, бул хикматтуу китептин, данышман китептин аяттары деген таржима болот. Хакимди хикмат деген маанада аталган болсок. Хикмат не дегени? Хикмат болуш үчүн 4 нерсе табылыш керек. Уламалар 4 нерсеси бар нерсени хикмат деп айтат. Эң биринчи ошол нерсе адамдын шариатка туура келсин дейт. Шариатка. Адамдын акылына дал келсин. Табиатына туура келсин. Жана жеңил болсун дейт. Мына ушул 4 нерсе болгон нерсени хикмат деп айтылат. Аллах субханала тааланын сөзү хикмат сөздөр. Данышман сөздөр. Себеби ушул 4 нерсе, 4 мазмун толугу менен табылат. Алланын сөзү ал каламулла, ошон үчүн шариатка дал келет бир туура. Экинчи акылга да туура келет. Акылдуу адам Куранды ойлой турган болсо, ойлоп туруп ар дайым илимди, хакыйкатты табат. Акыл керек бир гана. Сенин эле акылың иштесе, Куран менен күрөшсөң, Куранды окуп үйрөнсөң, хакыйкатта сен чындыкты гана табасың. Ошон үчүн Куран не болду? Адамдын акылына дал келет. Адамдын табиатына да дал келет. Табиатына да каршы эмес шариаттын өкүмдөрү. 4-үнчүсү жеңил. Жеңил.
Ар ким окуй берет. Арап да окуй берет, ажам да окуй берет. Кимел арап тилин билбесе Куранды окуп түшүнүп кетсе да боло берет. Окуган сайын сооп да бериле берет. Демек, Аллахтын сөзү хикмат сөздөр. Ал хикматтын бүт шарттары табылат, ошон үчүн данышман китеп. Хикмат болуш үчүн акылга туура келген, шариатка туура келген, жана табиатка туура келген, жана жеңил болгон нерсени айтылат. Башка мындай сөз жок туугандар. Башка сөздө мындай болушу мүмкүн эмес. Ким эле жазган сөзү шариатка да туура келе бербейт. Айткан сөзүнүн баары эле акылга туура келе бербейт. Жазылган нерсенин баары эле адам табиатына туура келе бербейт, жеңил боло бербейт. Кээ бир кыргызча эле китептер бар, окуп түшүнбөйсүң. Түшүнбөйсүң, башың айланып калат. Демек, Аллахтын сөзү ушундай сөз. Тилке аятул китабил хаким. Ал хаким китеп, хикматтуу китеп, данышман китеп. Аны ким окуса түшүнө берет. Ал ким акылдуу болсо акылы менен иштесе, хикматты табат, Аллахты табат, шариатты табат. Ал шариаттын өкүмдөрү эч качан адамдын акылына, адамдын табиатына каршы келбейт. Демек, Алла Таала айтат: "Тилке аятул китабил хаким." Бул хаким китептин, данышман китептин аяттары дейт. Бир манасы. Экинчи хаким манасы, хаким мустахкам деген манасы бар. Мустахкам деген яни бекем деген сөз. Бекем деген сөз. Күчтүү бекемди айтылат. Тилке аятул китабил хаким деген бекем китептин аяттары деген сөз. Бекем китептин аяттары. Кур'ани Карим Аллахтын китеби бекем. Ушундай бекем, мына азыр 1445 жыл болду. Бир да адам этираз кыла албайт. Бир да адам ага каршы чыга албайт. Бир да инсан анын кемчилигин таба албайт. Эч ким таба албайт кемчилигин. Аллахтын китеби ушундай китеп, ал кыяматка чейин тура турган китеп, ла шакка фи. Ал бекем китеп, ал ордунан жылбайт. Аны эч ким өзгөртө албайт. Ал ушундай бекем. Инна нахну наззална зикр ва инна лаху лахафизун. Алла өзү сактайт. Буга чейин 14 кылымда көптөгөн доолор болгон, кафырлар, дин душмандары, мусулмандарды жок кылабыз деп, мусулмандарды өлтүргөн, күйгүзгөн, китепти жок кылган, башка кылган. Бирок алхамдулилла, Кур'ани Карим кандай түшкөн болсо ошондой турат алдыбызда. Бул кыяматка чейин турат, жоголуп кетпейт. Себеби бул китеп бекем китеп. Тилке аятул китабул хаким. Ал бекем китептин аяттары. Ал өзгөрбөйт. Аны эч ким жогото албайт. Ал кыяматка чейин турат. Аллах кааласа китеп түрүндө калтырат, кааласа адамдардын судур жүрөгүндө калат. Жүрөгүндө калат. Китепти жок кылып коюшу мүмкүн, алиязу билла, бирок Куранды мусулмандардын жүрөгүндө алхамдулилlah турат. Дүйнөдө Кудайга шүгүр миллиондогон карылар бар. Дүйнөдө миллиондогон мусулман карылары бар, алхамдулилlah. Аллах субхана ва таала китебини алардын жүрөгүндө сактап койгон. Китеп окулуп да турат, китеп болуп жазылып да турат, адамдардын жүрөгүндө турат. Ал ушундай китеп, ал өзгөрбөйт. Ал өзгөрбөйт, ал бекем китеп. Ошон үчүн тилке аятул китабил хаким, хакимдин бир манасы экен, бекем, мустахкам деген манасы бар. Бул бекем ибарат дейт. Хаза ибара мустахкам. Бекем ибарат, бекем экен сөзү дейт. Ошондой эле бул китеп, бекем китеп, ал өзгөрбөй турган китеп. Аны эч ким өзгөртө албайт. Кандай түшкөн болсо, ошондой турат. Кыяматка чейин бул турат. Аллахтын ахыр китеби, Алла өзү сактап коем деген. Ага чейинки башка китептер түшкөн балдар, алар өзгөрүп кеткен. Өзгөрүп кетти, аралашып кетти, жакшысы, жаманы, туурасы, катасы аралашып кеткен. Бирок Кур'ани Карим Аллах субхана ва таала ушундай кылган, эч ким өзгөртө албайт. Куранда Аллах айтат: "Ва лау тaqawwala алейна ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, summa laqata'na minhu al-watin." Пайгамбар хитап кылып атат. Эгер өзүнүн тарафынан бир сөз кошо турган болсо, биз аны кармап туруп кесип салабыз дейт. Мына күлө тамырын. Бул деген сөз пайгамбар чынчыл, ал бир да сөз, бир да тамга өзүнүн тарафынан кошподу деген сөз. Ушундай китеп. Демек, бул китеп Аллахтын сөзү. Аллахтын сөзү, анда эч бир шек шубха жок. Ал өзгөрбөй турган бекем китеп. Мына ушуну Аллах субхана ва таала тилке аятул китабил хаким. Бул хаким, хикматтуу, жосом бекем китептин аяттары дейт. Алдыңкы аятта Румда Аллах Таала айткан: "Ва лaqad зарабна лин-наси фи hadal Qur'ani min kulli masal." Деди. Ошол зарабна мисалы кандай китеп десе, Алла Таалам тарамдаштырат. Тилке аятул китабил хаким деп таныштырып атат. Ал бекем китептин аяттары, жосом данышман, бүт баардык данышмандыкты өзүнө камтыган
чыныгы жакшы китептин аяттары деди. Эми бул китеп эмне кылат десе, Куранда Аллах айтып атат: "Худан ва рахма лил мухсинин." Субханаллах. Худан ва рахма лил мухсинин. Худан ва рахма булар мансуб лил хал. Бул некен? Бул хидаят китеби. Туура жолду көрсөтүүчү китеп жана рахмат китеби. Бул Кур'ан хидаят. Демек, хидаяттын бүт бары негизги булагы эмне? Кур'ан-ы Керим. Аллахтын китеби. Худан бул хидаят. Хада яхди хидаятан балдар, хидаяттын эки манасы бар. Мантыкта окугансыңарбы? Мантыкта айтат, Шарх Тахзибте Аллама Тафтазали эки манасын айтат. Хидаят деген бир манасы ираатут тарик. Ираатут тарик деген жол көрсөтүү деген сөз. Некен? Жол көрсөтүү. Хидаят деген сөз эмне? Жол көрсөтүү. Хади, хидаят жол көрсөтүүчү деген сөз. Хидаят некен? Худан бул жол көрсөтүүчү китеп. Мусулмандарга багыт берет, жол көрсөтөт. Ушундай китеп деген манасы бар. Экинчи хидаяттын манасы Исал илал матлуб. Исал илал матлуб деген максатка жеткизүү деген сөз. Бул манасы да туура. Бул китеп адамдарды максатына жеткизет. Мусулмандардын максаты Аллах Тааланын разылыгын табуу. Аллахны разы болуп, кылып, бул дүйнөдө ахиретте разы болуп, жыгап жашоо. Эки дүйнө бактылуу болуу. Ушул максат. Ошол максатка да жеткизүүчү китеп ушул Кур'ан-ы Керим деген сөз. Түшүнүңөрбү? Худан ва рахма лил мухсинин. Худан некен? Бул ираатут тарих манасында. Жол көрсөтүүчү, жол багыт берет, көрсөтөт сага. Мынау ак акыйкат жол, мынаулар кара, туура эмес жол деп көрсөтөт. Экинчиси Исар илал матлуб, максатка жеткизүү. Сени максатыңа жеткизет. Кур'ан менен сен максатыңа жетесиң. Кур'ан менен сен Аллахтын разылыгын табасың. Кур'ан менен сен бул дүйнө ахиретте бактылуу болосуң. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде худан ва рахматан лил мухсинин деген. Бул Кур'ан ушундай китеп, хидаят китеби. Бул хидаят адамдарга туура багыт жол көрсөтөт. Ва рахма жана рахмат китеби. Меримдүүлүк китеби, ырайым китеби. Аллах субханаху ва таала бул китепти ырайым кылып жиберген. Үммөткө, инсан баласына, жалпы адамдарга бергилген. Бул Кур'ан-ы Керим мусулмандарга берилген китеп эмес, түшүнүп алгыла. Башка диндер бир коомго гана келген. Дүйнөлүк болгон эмес. Ислам дини бул дүйнөлүк дин. Дүйнөлүк дин, билип алгыла. Дүйнөнүн бардыгына ушу таказа. Кур'ан-ы Керимде айтат Аллах субханаху ва таала худал линнас. Худал линнас. Бул жалпы адам затына хидаят. Жалпы адам затына жол көрсөтөт. Ошон үчүн бул Кур'ан-ы Керим жөнөкөй китеп эмес, алами китеп. Жалпы дүйнө жүзүнгө берилген нерсе. Азыркы мусулманга да, кафирга да, ишенгенге да, ишенбегенге да баарына бул китеп хидаят. Ал эми башка китептер, башка диндер анда болгон эмес, ал вактылуу гана бир коомго же бир элге гана таандык болгон. Жалпы элге аны дават кылынган эмес. Ал эми Кур'ан-ы Керим, ислам дини, Аллахтын ахыры китеби бул худал линнас. Жалпы адамдарга хидаят, ал кыяматка чейин канча адам келсе бүт баарына мусулманга да хидаят, кафирга да хидаят көрсөтөт, бүт баарына ушул китеп гана жол көрсөтөт. Башка жол жок. Башка жолду тандаган адам эч качан бактылуу болбойт. Ошон үчүн Алла Таала худан ва рахма, бул рахмат, ырайым китеби. Ким үчүн? Лил мухсинин. Мухсиндер үчүн. Мухсин деген эмне дегени? Мухсин деген балдар хасуна яхсуну деген сөз. Хасуна яхсуну хасанын. Хасан деген чырайлуу деген сөз. Чырайлуу, сулуу дегенде айтылат. Мухсинин жамы сыйгасы. Жакшы адамдарга, чырайлуу адамдарга бул хидаят ва рахмат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну ихсан деп айтылат. Ихсан. Хадиси Жибрилде айтылат го, мал иман ва мал ислам ва мал ихсан деп. Үч суроо берет Жабраил алейхиссалам келип, иман эмне, ислам эмне, жана ихсан эмне деп. Ошол ихсан, ошол ихсан. Худан ва рахматан лил мухсинин. Мухсининдер үчүн бул китеп хидаят жана рахмат деп атат. Жалпы адамдарга да хидаят бул. Бирок өзгөчө неке мухсиндерге башкача хидаят бул. Өзгөчө Аллахтын жакын досторуга, Аллахтын жакын инсандарына бул өзгөчө китеп, өзгөчө бул хидаят деген сөз. Демек, мухсин деген сөз ар бир нерсени чырайлуу кылып аткарганды мухсин деп айтылат. Намазды чырайлуу кылып окусаң, мухсинсиң сен.
Важыбы, фарзы, мустахабы бардығын сақтап, уағында адеп менен чырайлы кылып, хошу кызмын окудуң, сен мухсинсин. Таратты чырайлы кылып алдың, эптеп эмес, сен мухсинсин. Зекетиңди чырайлы кылып бердиң, сен мухсинсин. Чырайлы дават кылдың, сен мухсинсин. Чырайлы баян кылдың, сен мухсинсин. Чырайлы кылып сабак окудуң, бул да мухсин. Чырайлы кылып сабак өттүң, бул да мухсин. Ар бир нерсени тартиби менен, сүннөт жолу менен чырайлы кылып аткарса, мына ушуну мухсин деп айтылат. Исламдын тартиби тарабы бир нерсени шашып эле кылып аткарып кой дебейт. Ар бир нерсени чырайлы кылып, майын чыгарып, сүннөткө жараша аткар дейт. Сүннөткө жараша, талапка жараша жакшы аткарган ишти шариятыбыз ихсан деп айтылат. Ошон үчүн хадисте ихсанда, мал ихсан дегенде ан та'будаллах кааннака тарах, фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак деген. Ихсан деген Аллага ушундай сыйынгын, Алла сени көрүп турат деп. Фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак. Эгер сен көрбөсөң, Алла сени көрүп турат деген экинчи макамында айтты. Ар бир ишти Кудай көрүп турат деп кылышлык мына ушул ихсан. Не иш кылба? Сабак окуйсуңбу, дават кыласыңбы, намаз окуйсуңбу, ата-энеңдин кызматындабы, устаздын кызматындабы, элдин кызматындабы, аялыңдын, бала чакаңдын, менин кызматымда болбо, өкмөттүн же өзүң жекече бүт бардыгын Аллах көрүп турат деп аткарсаң, сен мухсинсин. Сага Алла Таала ихсан макамын берет. Сен мухсинсин, мына ушундай мухсиндерге бул китеп Худан ва рахма, хидаят жана ырайым, рахмат китеби. Демек, ихсан деген нерсе, бул жөнөкөй нерсе эмес. Мына ушуну бүгүнкү күндө ихсан деп айтылат, тасаввуф деп айтылат, тарикат деп айтылат. Элдер тарикат, тасаввуф дегенди бир жомок эле кылып алган. Жомок эле кылып алып бир болбогон нерселерди тасаввуф деп түшүнүп жүрөт. Ал бардыгы жахалат сөз, жахылдардын айткан сөздөрү. Ал бүт бардыгынын куласасы ушул ихсан. Ушул ихсан. Ар бир ишти ихсан менен Алла көрүп турат, билип турат деп аткар, сен мухсинсин. Бирок бул өзү келип калбайт. Ого машык кылынат. Машык кылып барып көнүгүп отуруп, анан сен жетесиң ушул макамга. Мисалы, бир адам келип мейде намаз окуса, досторуң же устаз көрүп турса, башкача окуйт. Өзү болсо тап окуйт. Кетип калат. Бирөө болсо башкача окуйт. Адам табияты ушундай болот. Түшүнүңөрбү? Көрүп турганын таасири бар да. Көрүп турат деп, ошол үчүн башкача узун окуйт, чырайлуу кыраат кылып окуйт. Үкүлөрү, саждалары, салам берип, анан осундай ыйлап коет, анча-мынча көзүн ачып. Өзү үйдө окуса, эч ким жок болсо, эптеп эле мынтип эле окуп коет. Демек, ал ихсанга машыкпаган адам да. Ихсан не болот? Мухсин инсан машыгы отуруп, эл барбы, жокпу, адам көрүп атабы, көрбөй атабы, бүт бардыгын Алла үчүн окуп барат, болду. Адамдардын баары жогу ага айырма бербейт. Жалгыз дагы кандай окуса, жамаат менен ошондой окуйт. Жалгыз үйүндө эч ким жок, кандай окуса, жамаат менен да ошондой окуйт. Ал өзгөрбөйт. Анын үчүн машык кылынат. Машык кылып барып анан ихсан келет. Ихсан балдар ушул ихлас айтылат. Ошо ихсан аркылуу адам мухлис болот. Мухлис болгондон кийин Аллах субханала таала аз гана ишке көп сооп берет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан бир сахабага осуят кылың дегенде, ахлис якфика амалун калил деген. Ахлис, ихлас менен амал кыл. Кичинекей амалыңа жетет деген. Кичинекей амал жетет деген. Бүгүн кыйналабыз, 24 саат амалдар бөлүп алып, муну кылам деп кыйнала беребиз. Көбүнчө ихлас жок аткарып барабыз. Анан кыйналып сообудабыз. Иш көп, аган акчаң аз. Сооп иш көп, сооп аз болот. Сахабалар эмне болгон? Кичине гана амал кылган, ихлас менен болгон, ошон үчүн сооп көп болгон. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, менин сахабаларым бир мут дегени эки коштоо, эки мындан айтылат. Коштоо айтылат. Ошол эки коштоо берген садакасы кийинки силердин мынау неле Ухуд тоосундай берген садакалардан жакшыраак деген. Ухуд тоосундай садака кылып атат бир тараф, экинчиси эки коштоо нерсе берип атат. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салмактуу, жакшыраак деп аткан. Анын артында эмне турат? Артындагы нерсе ошол ихсан ва ихлас. Аларда бар ихлас, бизде жок. Аларда бар ихсан, бизде жок.
Ошон үчүн алар кичинекей нерсени берген, бирок бүгүнкү күндө биз Ухуд тоосундай берсек, дагы алардын деңгээлине жете албайбыз. Ошон үчүн ихсан, ихлас бул эң чоң макам. Бул эң чоң нерсе. Бул аста келет, бул амал кылыш керек. Амал кылып барып адам баласы мухсин болот. Мухсиндердин даражасына келет. Анан мухсин болгондон кийин Аллах субханаху таала өзүнүн достору, аулиялардын катарына кошот. Мухсин болбоюнча сен жакшы адам боло албайсың. Жакшы адам деген сөз өзү мухсин деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах таалам худан ва рахма лил мухсинин. Бул китеп хидаят жана ырайым, рахмат китеби ким үчүн? Лил мухсинин. Мухсин адамдар үчүн ниети таза, ихластуу, ар бир нерсени сүннөткө муафык кылат, туура аткарат, кемчилдиги жок аткарат, ар бир нерсени чырайлуу аткарат, майын чыгарып, аз гана иш кылат, туура кылат. Мына ушул адамдар үчүн китеп хидаят китеби дейт. Демек, хидаят китеби шек жок, бирок ким мухсин болсо, шариаттын талабы менен амал аткарса, иншалла анын үчүн дагы Аллах таалам өзүнүн даражасыны, өзүнүн несини, рахматтарыны, хидаят эшиктерин ачып, көбүнү көрсөтө берет. Ага көп башкалар көрүнбөгөн нерсе буларга көрүнөт. Башкалар түшүнбөгөнү булар түшүнө баштайт. Ошон үчүн бул китеп хидаят жана рахмат лил мухсинин. Эми кийинки аяттарда Аллах субханаху таала мухсин ким десе, кийинки аятта айтып атат. Мухсин ким, ошол айтылган мухсинин десе, кийинки аятта Аллах айтып атат: "Аллазина юқимунас-салах ва ю'туназ-заках ва хум бил-ахирати хум юқинун." Үч нерсени Аллах айтты. Мухсин көп нерсе эмес. Кечке чейин тасбих тартсын деген жери жок. Кечке чейин кыдырып дават кылсын деген жери жок. Кечке чейин намаз окусын деген жери жок. Аллах субханаху ва таала не деп атат? "Аллазина юқимунас-салах ва ю'туназ-заках ва хум бил-ахирати хум юқинун." Үч нерсени айтты, үч сыфатын айтты. Эң биринчиси, алар намаздарын тургузат деди. Иқаматус-сала деген намаз тургузуу. Куранда Аллах таала ар дайым намаз тургузгула деген сөз айтат. Намаз окугула дебейт. Соллу дебейт. Акимус-сала, акимус-сала, акимус-сала. Намаз тургузуу дегени намазды толук шариаттын жолу менен окушлук. Соллу кама раайтумуни усалли дегендей, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй окушлук аракет кылыш керек. Мына ушуну айтылат. Алардын мухсиндердин эң биринчиси эмне болот экен? Намазын чырайлуу окуйт. Намаз окуганда Аллах үчүн окуйт. Аллах үчүн окуйт. Рукуусун, саждасын, тилаватын, хушусун, хузусун бүт баарын адеп менен Аллах үчүн окуйт. Ошолорду Аллах таала мухсинин деп атат. Аллазина юқимунас-салах. Намазды тургузуу алар бул дараттан башталат. Акимус-сала дегенде дараттан башталып, намаз түгөнгө чейинки нерсени айтылат. Демек, сен биринчи ихлас менен бисмилла деп тарата аласың. Шашпастан колдоруңду, беттериңди жууп, мас тартып, буттарыңды жууп, шашпастан чырайлуу тарата аласың. Бул дагы намазын толуктоочу нерсе. Андан кийин келип, энтикпестен туруп бисмилла Аллаху акбар деп, кеше айткандай фарздарыны так аткарасың. Өз убагында фарздарыны, важиптарыны, сүннөттөрүнү, мустахабтарыны толук аткарасың. Анан ошого бекем жүрөсүң. Ар дайым бекем болосуң. Анан бир нерсени унутпагыла. Ар дайым окуп атканда Аллах көрүп турат деген неме менен, баягыдай элес менен. Аллах мени көрүп турат деген элес менен. Ушинтип намаз окуй берсе, Аллах субханаху ва таала ушундай адамга эмне кылат экен? Ихсан насип этет. Ихсан насип этет. Ал мухсин инсан болот. Мухсиндин жолу ушинтип башталат. Ошону Аллах таала айтат: "Аллазина юқимунас-салах." Алар эмне кылат дейт? Намаздарын тургузат. Эптеп, септеп намаз окубайт. Эптеп, септеп тарата албайт. Алар намаздарыны толук өз убагында адеби менен, ахлагы менен эмне кылат? Аткарат дейт. Ва ю'туназ-заках. Жана закетти да берет дейт. Закет намаз кандай фарз болсо, ошондой фарз. Кур'ан-ы Каримде экөө эгиз келген. Кур'анда ар дайым намаз менен закетти бирге алып келет. Ошон үчүн буниял ислами аля хамс. Исламдын негизги устундары 5. Тавхид, андан кийин некен? Намаз, закет. 5-өөнүн ичинен дагы 3-өө аябай зарыл. Аябай зарыл. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ар дайым тавхидтен кийин сөз түрдө немени алып келет? Намаз, анан закет. Намаз, анан закет. Закет Мекке доорунда эле фарз болгон. Бирок Мекке доорунда закет бере турган мүмкүнчүлүк аз болгон сахабаларда. Кыйынчылык заманасы болгон, кысымдар болгон, бай сахабалар аз эле болгон.
Ошон үчүн зекеттин өкүмү, бит тафсил өкүмү 2-хижрийден башталган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага көчкөндөн кийин 2-хижрийден баштап зекеттин тафсил өкүмдөрү, нисаптары башталган. Бирок нафсы фарзияты бул Меккеде эле түшкөн баштаган. Себеби мына аяттар Мекке аяттар. Меккенин аяттары булар, Меккеде түшкөн. Ошондой эле Музаммил, Суратул Музаммилде келет, ал дагы Меккедеги аввалгы доордогу аяттар. Пайгамбарыбыздын башталгыч пайгамбар болуп аткан доордогу аяттар, анда дагы ошо зекет айтылган. Ошон үчүн зекет бул Мекке доорунда эле фарз кылынган, бирок анын өкүмдөрү бит тафсил, анын кенен маалыматы ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага көчкөндөн кийин 2-хижрийден башталган. Ошондуктан намаз кандай фарз болсо, зекет да ошондой фарз. Зекетти дагы ихлас менен эптеп койбостон таза, так кылып бере турган адамдарга бергенге аракет кылыш керек. Намаз кандай фарз болсо, зекет дагы ошондой фарз. Ошон үчүн намаз эле окуй берген адам зекетин бербесе ал мухсин эмес. Ал мухсин эмес. Намазыңды да оку, зекетиңди да бер. Анан сен мухсин болосуң. Намаз эле окуп жүрө берсең, зекет бербесең, сен мухсин эмессиң. Ошон үчүн Аллах таалам аллазина юқимуна ас-сала ва ю'туна az-зaka. Алар намаздарын тургузушат жана зекеттерин беришет. Зекеттерини өз убагында Аллах таала кандай айткан болсо, ошондой ага көбөйтүп кошуп берген инсандарды мухсин деп айтабыз. Ва хум бил ахирати хум юқинун. Бул үчүнчү сыфатын айтты. Мына ушулар ахиретке иман келтиргендер дейт. Ва хум бил ахирати хум юқинун. Субханаллах. Карасаңар, бул 3 такит менен келип атат. Такит жана хаср. Ва хум биринчиси, бил ахира бул мукаддам болуп калды. Хум юқинун муктада хабар, бул дагы марифа. Бул деген сөз мына ушулар гана некен чыныгы иман келтиргендер деди. Иман келтирдим деп тилиң менен сайрасаң, намазың жок болсо, зекетиң жок болсо, сен хакыйкый мусулман эмессиң. Хакыйкый мусулман болуш үчүн, мухсин болуш үчүн сен сөзсүз түрдө намаз тургузушуң керек. Жана байлыгың жетсе, зекет да беришиң керек. Жана ахиретке да ишениш керек. Ахыркы шарты ва хум бил ахира хум юқинун дегенден билинди. Демек, адам баласы иманы ахиретке канчалык көп болсо, ошончолук соого көп болот. Ахиретке болгон бекем ишеничи болсо, ошончолук ихласы күчөйөт балдар. Ошончолук амалы жакшы болот. Ошон үчүн Куранда ва хум бил ахира хум юқинун деп бекер айткан жок. Демек, ахиретке болгон ишеним канчалык күчөйгөн сайын, ошончолук сенде ихлас пайда болот. Ошончолук сенде амалыңда не болот? Сүннөткө муафык болот, амалыңда нур болот, ахиретте дагы соого көп болот. Сахабалардын бизден айырмасы ушул жерде. Алардын ахиретке ишенгени бизге караганда башкачараак болгон. Алар ахиретти көзү менен көрүп тургандай. Ошон үчүн алардын кичинекей кылган жакшылыгы биздин тоодо жакшылыктан жакшыраак болуп атат. Демек, ахиретке болгон ишеним канчалык күчтүү болсо, ошончолук амалың салмактуу болот. Ошончолук Аллах субханаху ва таала ихлас насип кылат, соого да көбүрөөк болот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах таалам ва хум бил ахирати хум юқинун деди. Мына ушулар чынында ахиретке иман келтиргендер. Мына ушулар чынында ахиретке иман келтиргендер деди. Демек, ахиретке жөн эле иман келтирим дебестен көз менен көргөндөй болуш керек. Ар дайым ахиретти эстеп туруш керек. Ар бир ишти кылып атканда, ахиретке барганда кандай кылам, кантип жооп берем, не кылам деген ой, фикир ар бир мусулманда болуш керек. Ахиретти ар дайым ойлогон адамга Аллах таалам ихсан сыфатын насип кылат. Ал мухсининде болот. Иншалла мухсинин бул бактылуу инсандар, алар үчүн Аллах таалам жолун өзү көрсөтө берет. Ал жол худан ва рахма лил мухсинин. Ал китеп хидаят жана рахмат мухсиндер үчүн. Улаика ала худан мир раббихим. Эми алар сыфатын айткандан Аллах таала мактап атат. Улаика ала худан мир раббихим. Мына ушул мухсин инсандар, намаз окугандар, зекет бергендер, ахиретке ишенгендер Аллахтын тарафыдан, Раббилердин тарафыдан чыныгы хидаятта дейт. Ала истиалам аласынын үстүндө. Бирнекенин үстүндө турган айтылат. Бетте улаика ала худан мир раббихим дегени алар хидаятка бекем деген маанида. Алар чыныгы Аллахтын тарафынан келген хидаяттын үстүндө деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ушулар чыныгы хидаят, туура жолдо, туура багыттагы адамдар ва улаика хумул муфлихун. Мына ушулар гана бактылуу инсандар дейт. Улаика хумул муфлихун. Көрдүңөр, бул жерде хаср. Улаика хумул муфлихун дегенден билинди. Мына ушулар гана чыныгы бактылуу инсандар деди. Демек, зекет бербестен,
Намаз оқымастан, ахиретке ишенбестен сен бактылуу боло албайсың. Бактылуулуктун жолу биринчи иман келтиресиң, намаз окуйсуң, зекет бересиң, орозо кармайсың, хажды аткарасың, калган ислам шариаттарын аткарасың, анан сен бактылуусуң. Ансыз бактылуу боло албайсың. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде улаика ала худам мир раббихим, мына ошол адамдар Раббилерин тарафынан чыныгы хидаяттын үстүндө, хидаятта, ва улаика хумул муфлихун, мына ошол адамдар чыныгы бактылуу адамдар деди. Эми Кур'ан-ы Керимдин адаты биринчи жакшы адамдарды баяндаса, артынан жамандарды баяндайт. Жамандарды баяндаса, артынан жакшыларды баяндайт. Кур'ан ушундай китеп, экөөнү салыштырат. Ар дайым салыштырып элге түшүндүрөт. Мынау ак, мынау кара, мынау жакшы адам, мынау жаман адам деп ар дайым мисалдарды берет. Артынан натыйжасын айтат. Жакшылыктуу адамдын натыйжасы эмне болду, жамандын натыйжасы эмне болду, ушуларды айтат. Кур'ан-ы Керимдин китебин Алла Таала айтты, өзүнүн китебинде Алла Таала мактады. Андан кийин Кур'анга амал кылган мухсиндерди айтты. Аларды бул дүйнө ахиретте бактылуу экенин айтты. Эми андан кийин токтолуп туруп Алла Таала кафирлардын ахвалын айтып берет. Ва минан наси май яштари лахвал хадис. Жана адамдардан ичинен кээ бирлери пайдасыз сөздөрдү сатып алышат. Лиюзилла ан сабилиллах бигайри илм. Илимсиз адамдарды жолдон адаштырыш үчүн, ваяттахидаха хузуа, жана Аллахтын аяттарыны, китептерини шылдыңдаш үчүн, улаика лахум азабун мухин. Аларга чоң, өтө коркунучтуу, корк кылуучу азап бар дейт. Бул аяттын сабабы нузулу, аяттын түшүшүнүн себеби барбы? Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Мекке доорунда Пайгамбарыбыз хидаят элдерге дават кылып, Кур'ан тилават кылганда көптөгөн адамдар Кур'анды угуп таасирленген. Кур'ан ушундай китеп, аны окуган адам таасирленет. Өзгөчө арабтар, кафир да араб, мусулман деле араб, өзүнүн тилинде түшкөн китеп, аны окугандан кийин ал мусулман өзүнүн тили да араб тили, таасирленбей койбойт, таасирленген. Таасирленгенден кийин булар анан бул китепти, бул адамдарды пайгамбардан качырыш үчүн, бул китептен алыс болуш үчүн пайгамбарыбыз сыйкырчы деген, пайгамбарыбыз мажнун деген, пайгамбарыбыз акын деген, пайгамбарыбыз ар кыл сөздөрдү айткан, максат элдерди качырыш үчүн. Элдер ошол Кур'ан менен келип сыйкырланып калбасын, ошону угуп таасирленбесин деп ар кыл сөздөр айтып келишкен. Хакыйкатта бул сыйкыр эмес, Кур'ан-ы Керим. Кур'ан-ы Керим чындык китеп, Аллахтын сөзү, анын таасири ушундай, адам окуган сайын адамды өзүнө тарта берет. Бүгүнкү күндө эле карасаңар, чырайлуу каарылар Кур'ан окуса, кээде кафирлар да окуп ыйлайт. Мусулман эмес, кээде кафирлар деле окуп ыйлайт. Түшүнбөйт. Себеби Кур'андын таасири ушундай нерсе. Ушундай китеп бул чыныгы ихлас менен бир адам окуган болсо, Аллах үчүн окуган болсо, Аллах субхана ва таала аны эмне кылат? Таасирин сөзсүз көрсөтөт. Окуган адамдын өзүнүн жүрөгүнө таасири болот, жана уккан адамга дагы жамаатка да таасир тиет. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай окуп жүргөн учурларда кафирлар Куранды угуп, анан таасирленип иман келтире баштаган. Ошондо кафирлардын ичинде Назыр ибн Харис деген бир мушрик болгон. Назыр ибн Харис мушриктердин башчысы. Ошол адам эмне кылган? Эки иш кылган алар. Курандан, пайгамбардан элди алыс кылыш үчүн эки ишке барган. Биринчиси, бул адам эмне кылган? Соодагер болгон, Фарска барып, азыркы Иран тараптарга барып соода кылат эле. Барып ошол жерден бул неме сатып келген, китептерди. Рустам, ошол убактагы Кайсар, Кисралардын китептерин сатып алып келген. Алып келип элге айткан. Силер мунуну окугула, мунуу кызыктуураак. Пайгамбар алып келген китеп Курандан кызыктуураак. Силерге бул пайгамбар келип Ат коомуну, Самут коомуну айта берет, эски коомдорду. Андан көрө жакындагы биз менен жашаган кошунадагы өткөн палвандардын, падышалардын, байлардын, ушулардын немелерини, окуяларын окугула, ошолордун жомокторуну, аңгемелерин окугула деп эмне кылган? Биринчи ушу ишти кылган. Элдерге ошол китептерди алып келип таркаткан. Ушуну окугула, бунун таасири жок, мунун таасири бар деп. Курандан элди эмне кылыш үчүн? Алыстатыш үчүн. Экинчи кылган иши бул баягындай ырдай турган аялдар сатып алган, кулдарды. Ырдай турган аялдар сатып алып, анан ошол Куран окуп, Куран менен баягыдай Куранды окуп таасирленген адамдар өзүнө чакырган. Чакырып тамак берген, анан алып тургузуп алып ырда берген баягы аялдар. Ырда берген, ошо ырларын угуп, аны менен угуп, анан айткан, мына, ырды угуп жыргап атасыңбы? Мас болуп калдыңбы деген.
ушул хакыйкат, ушуну ээрчи бер, Мухаммадка келген нерсени эшибегиле, Куранды укпайлы койгула деп элдерди адаштырган. Түшүнүңөрбү? Ошол доордо Аллах субханаху ва таала ушул аятты түшүргөн. Аят: "Ва минан наси ман яштари лахвал хадиси лiyudilla ан сабилилlah. Ва минан нас ман яштари лахвал хадис." Адамдардын кээ бирлери пайдасыз сөздөрдү сатып алат. Liyudilla ан сабилилlah бигайри илм. Илимсиз адамдарды туура жолдон адаштырыш үчүн. Ваяттахизаха хузува, Аллахтын китептерин, аяттарды, Курандарды чылдыңдаш үчүн. Улаика лахум азабун мухин. Мына ушуларга өтө чоң азап бар. Өтө чоң алар кор боло турган азап бар деген аятты Аллах субханаху таала түшүргөн. Түшүнүңөрбү? Бул сабабун нузур. Демек, ал адам аминан нас ким экен? Назир ибн Харис болгон. Ал ошол сатып алган баягы немелерди Кения деп коет, Мугния деп коет. Мугния деген ырдаган аялдар айтылат. Негизи илгери доордо ырдагандар кулдар болгон. Хур адам, азат адам ырдаган эмес. Азат адамдар ырдаган жакында эле башталган. Мугния деп атайы кулдар болгон ырдаган артист. Ошолорду алып келип ырдаткан. Анан сатып алгандар, хур адамдар, азат адамдар отуруп алып уккан аны. Бул кесип кимдики болгон? Кулдардын кесиби болгон. Буну бүгүнкү күндө хур адамдар алып чоң бир кесип кылып алды. Аябай сыймык танатан доор болуп калды. Бул кыяматтын белгиси. Кыяматка жакындаганда ушундай болот деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кыяматтын белгиси бүгүн ушундай ырдагандар, концерт койгондор, артисттер не болду? Өтө макамдуу болуп кетти. Дин жок болгон себептен ушундай болот. Негизи бул ишти шариатта карасаңар, тарыхты карасаңар, хур адамдар ырдаган эмес, кулдар кылган. Ошондой эле кулдардын кийими да башка болгон. Өзгөчө ама деп коет, ошол жария аманын аялынын кийимдери болгон, ал жарым кийим болгон. Ошол кийимди дагы бүгүн ким алып алды? Хур, аягындай азат адамдар, аялдар алып алды. Бүгүнкү кийимдери, артисттери болобу, башкасы болобу, жалаңач, ошол илгерки кулдардын кийими болот. Кулдардын кийимин кийип, сыймыктан аткан доор болуп калды. Бул акылсыздык, тарыхты билбегендик, динсиздик, маданиятсыздык деген ушул болот. Негизинен бул кийим илгери мына азат адам, мына кул адам деп экөөнү айырма болуш үчүн кылынган нерсе. Буну алдын бүгүн жетишкендик, ийгилик деп түшүнүп калдык. Алла сактасын. Бул мына ушул динсиздиктен ушул нерсеге барат. Демек, шариятыбыз эмне кылат деген жакшы кийингенге, маданияттуу болгонго, жакшы сүйлөгөнгө, жакшы адам болгонго буйрат. Бул жерде баягы адам не кылган? Адамдар сатып алган, ошо менен не кылган? Ат'имихи, васқихи, ваганнихи. Ме деген? Тамак иширгин деген, суу бергин деген, кийин ырда бергин деген. Ырда берген адамдар анан мас болуп, угуп алып, ва деп кетип калган, кийин Куранга келбей койгон. Куран укпай койгон, элдерди Курандан качырыш үчүн ушул ишке барган. Ошону Куран Керимде айтат: "Ва минан наси ман яштари лахвал хадис." Лаху деген сөз пайдасыз деген сөз. Лахвал хадис пайдасыз сөз. Пайдасыз сөздөрдү тартып алат, сатып алат деген сөз. Лаху бир манасы пайдасыз. Максаты жок дегенде манасы бар. Баары бир. Куран Керимде аябай көп келет бул. Иннамал хаятуд дунья лаху лаиб. Лаиб ва лаху экөө келе берет. Эки тарафта келе берет. Оюн күлкү деп келе берет. Алар оюн күлкү пайдасыз сөздөрдү тартып алат дейт. Ал эмне экен? Ал жомоктор, аңгемелер, ырлар, пайдасыз сөздөр бүт бардыгы ушуга кирип кетет. Түшүнүңөрбү? Ошол эле учурда лахвал хадисти уламалар музыка деп айткан. Музыка деп айткан. Ошон үчүн музыканы атайы кафирлар чыгарган, Куран укпайын деп чыгарган. Куран укканда адамдын жүрөгү жумшап, иманга келип атканда музыканы алып келип коюп, ырдатып отуруп, айылдар аздырган. Ошон үчүн музыканы негизи келип чыгышы некен? Курандан качырайыл деп чыгарышкан кафирлар иштеген көбүрөөк. Ошон үчүн музыка шариатта харам деп айтылат. Музыка уккан харам. Музыка дегенде асбабул музыка, музыканын асбаптары менен ырдаган ырлар, бул бардыгы харам. Жана фахиш, уят ырлар боло турган болсо, уят сөздөр боло турган болсо, бул да харам. Бул да харам. Шариатта уруксат бербейт. Шариатта тарбия жагы бар, мааниси туура, Алланы мактап, динди мактап, мекенди мактап, ата-энени мактап, бир маанилүү нерсе айтса шариат уруксат берет. Аны дагы музыка кошпостон туруп. Музыка кошулган болсо ал бурулуп калат. Түшүнүктүбү? Музыка угуу чоң иш, чоң күнөө иш.
Өтө чоң күнөө иш. Ошондуктан музыка уккан адамга Алла Таалам хидаят бериши кыйыныраак болот. Ага анын кулагы аркылуу дүйнөсүндө, ички дүйнөсү ошо сиңип кетет. Ал укканда, жүргөндө, жатканда уга берет, ички дүйнөсү бүт баары ошого айланып кетет. Сиңип кеткенден кийин хидаятка келиш кыйын болуп калат. Ошон үчүн бул музыканы шариятыбыз харам кылган. Укканга болбойт. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Пайдасыз сөздөрдү сатып алат деген дагы бир манасы экен. Музыка аркылуу, музыка болгон нерсе, пайдасыз ырлар, пайдасыз сөздөр, жомоктор, аңгемелер бүт баарын камтыйт. Булардын баардыгы эмне кылат? Адамдарды лизилла ан сабилилlah, адамдарды Аллахтын жолунан чыгарыш үчүн алып келинген нерсе. Демек, мусулман адам баласы пайдалуу иш менен алек болуш керек. Пайдасыз иш менен эмес, пайдалуу иш менен. Ар бир кылган ишиң сенин дүйнөңө же ахиретиңе пайда болуш керек. Адам жөндөн жөн вакыт өткөзбөш керек. Биздин ар бир вакытыбыз кымбат. Ар бир секунд кымбат. Же ошол бир секундтун ичинде, бир минуттун ичинде дүйнөнүн ишин кыл, же ахирет ишин кыл. Жөндөн жөн эле өткөзгөн вакыт болбойт. Себеби бул Кур'ан-ы Каримде дагы жаман адамдар сыпаты деген лахвал хадисте. Лахвал хадис пайдасыз сөз. Кээде ушак кууп отуруп, саат, 1 саат, 2 саат, 3 саат күн бою отурган адамдар бар. Кечки аш жейбиз, чай ичебиз деп ушак кууп берет, ушагы түгөбөйт. Ошо менен алек болгон адамдар бар. Ал сөздөн эч бир пайда жок. Кээде бир саясат кылышат, ал саясаттын аягы жок. Ошо менен вакыт өткөзүшөт. Бул дагы пайдасыз. Кээ бирде ушундай бир нерселерди угушат адамдар, анын эч бир дүйнөгө, ахиретке пайдасы жок. Ошон үчүн адам баласы дүйнөгө пайдалуу, же ахиретке пайдалуу иш кылыш керек. Вакыт текке кетпеш керек. Эртең менен тургандан баштап бисмилла деп өзүң тартибиңе салып, же дүйнөгө иште, же ахиретиңе иште. Пайдасыз нерсе менен алек болбо. Бүгүнкү күндө дагы эң жаман доор мына интернет доору, телефон доору болуп калды. Элдин бүт баары, жаш, кары, алым, жахыл дебей, элдин бүт баары ушуга байланып калдык. Баарыбыз байланып калдык. Алла сактасын, бул өтө чоң бале болду. Өтө чоң бале болду бул. Азыр телефонду карап отуруп инсандар вакытын өткөзө берип атат. 24 саат интернетте отурган адамдар бар. Ал нерсе дүйнөсүнө да пайда бербейт, ахиретине да пайда бербейт. Ахиреттин да курук, дүйнөң да курук. Жөн эле кете бересиң да, бул эң жаман нерсе. Адам баласы жок дегенде дүйнө ишин кылыш керек. Же ахирет ишин кыл. Болбогон мазмун менен, болбогон нерсе менен алек болуп вакытын өткөзбө. Биздин эң кымбат баалуу байлыгыбыз бул вакыт. Эң кымбат вакыт биздин некен байлык вакыт. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде "Вал аср, иннал инсана лафи хуср" деген аят бекер түшүнгөн эмес. Вакытка касам дейт. Ошол вакыт кымбат баалуу болгон үчүн Аллах субханаху ва таала касам ичкен. Ошого Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат, кээ бир адамдар бар, алар пайдасыз нерселерди сатып алышат. Лиюзилла ан сабилиллах бигайри илм дейт. Ва яттахизаха хузва. Аллахтын аяттары шылдыңдап күлүп, өздөрүнүн батыл нерселерин таркатат дейт. Ошон үчүн биз мусулман адам баласы батыл нерсеге, пайдасыз нерсеге алек болбош керек. Шариятта дем алганга дагы, ойногонго дагы уруксат берет чеги менен. Кур'ан хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Равихул кулуб саатан ба'да саа." Жүрөгүңөрдү эс алдырып тургула дейт. Бираз эс алдырып тургула дейт. Күнүң мисалы 1 саат денең чыңайын деп спорт менен ойнойсуң, топ ойнойсуң, чуркайсың, күрөшөсүң, турнир ойнойсуң, бурус ойнойсуң, бүт баары жайыз шариятта. Кээде башың эс алсын деп башыңа эс алдырасың, бул да жайыз. Бирок ошол оюнду сен максат кылып алып, 24 саат ошо менен алек болсоң, буга шарият уруксат бербейт. Буга уруксат жок. Мусулман ойногону келген эмес бул жака. Мусулман ахирет үчүн келген. Сен бул жөнүдө чемпион болуп, ошо менен өтүп кет деген жери жок. Ойноп кой, ден соолук үчүн, өзүң үчүн чуркап кой, басып кой, башка кылып кой, өзүңө тың бол. Бирок калган вакытыңды сен ибадатыңа бер. Намазыңа бер, орозого бер, зекетке бер, хажга бер, илмиңе бер, даватыңа бер, кызматыңа бер, өзүңдүн үй бүлөңө, бала чакаңа, диниңе, элиңе ушул иш менен алек бол. Кечке чейин эле жүрө берсең оюн аркасынан, бул мусулмандын иши эмес. Бул дагы лахбал хадиске кирип калат. Ошон үчүн оюн чеги менен. Чеги менен. Күнүң асырдан кийин ойнойсуң, мисалы 1 саат 1 жам болот ошол. Ошол сага жетет. Андан башка аны ниет кылып алып, башыңа түйүп алып, ошонун аркасынан жашасаң, сен лахвал хадиске амал кылган болосуң. Ал пайдасыз нерсе менен обура болосуң. Пайдасыз нерсе менен өтүп кетесиң, дүйнөң да курук, ахиретиң да курук. Эң жаман нерсе ошол.
Аллах субхану тағала айтады, адамдардың кейбірі не қылады дейді, пайдасыз сөздер сатып алышады, адамдарды жолдан шығарыш үшін, жана адам динди шылдыңдаш үшін. Улайка лахум азабун мухин. Жақындаларға каттуу азап бар, ахиретталарға каттуу азап бар дейді. Ва иза тутла алейхи аятуна валла мустакбиран. Эми Аллах Таала Кур'анда айтып атат, эгерде биз Кур'ан-ы Каримди аларга тилават кылып берсек, валла мустакбиран, артқа башын бурат дейт, аркага башын бурат, жүзүн бурат дейт, мустакбиран, кибирленген абалында, укусу кебестен кибирленген абалында башын аркасына бурат дейт. Кааллам ясмааха, укпаган сыяктуу. Угуп турат буган, укпаган сыяктуу башын жака бурат дейт. Андан кийин айтып атат, каанна фи узунайхи вақра. Курагында баягы оор, курагын дүлөй сыяктуу, курагында бир нерсе бардай не кылат, кетет дейт. Вақра фабашшируху биазабин алим. Аллах айтат, мындай адамдарга каттуу азапты башаратыны, сүйүнчүсүн эскертип койгула деп атат. Демек Алла Таала айтты, ушундай адамдар бар, алар оюн күлкү менен алек болот. Оюн күлкү менен алек боло бергенден кийин, музыка, оюн күлкү адамдын жан дүйнөсүнө сиңип кеткенден кийин, иза тутла алейхи аятуна. Эми аларга биз Кур'ан окуп берсең дагы, валла мустакбиран. Не кылат? Кибирлеген абалда сен укпай, жакка карап кетип калат деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек бул жаман нерсе, музыканын харамдыгы, музыка жаман нерсе, жүрөк карагандан кийин акыйкатты баягы уксаң дагы укпай турган кылып коет. Буга чейин ошол эле адамдар угуп таасирленип аткан. Кийин музыка жаман нерселер менен жүрөк карагандан кийин Алла Таала айтат, эми аларга акыйкатты айтсаң, алар укпайт, жүздөрүн буруп, тетири карап кетип калат дейт. Көрдүңөрбү? Бул жаман нерсе. Ва иза тутла алейхи аятуна валла мустакбиран. Аларга биздин аяттарыбыз тилават кылганда валла мустакбиран, кибирленген абалында жүздөрүн буруп кетип калышат. Кааллам ясмааха, укпаган сыяктуу, же кулактарында бирдеке тургандай. Вакар деген сөз балдар сыкыл маанасында. Кыргызча адам айтат буну кулагы оор деп коет. Билесиңерби? Кулагы оор деген укпайт деген, дүлөй деген маанада болот. Ошо маанада айтылат бетте дагы кулагы оор адам сыяктуу кете берет дейт, укпаган сыяктуу кете берет. Фабашшируху биазабин алим. Аллах Таала айтат, эми ушундайларга уктуруп койгула дейт. Аларга ахиретте каттуу азап болот дейт. Азыр укпай атат, бирок уктуруп койгула, ахиретте каттуу азап болот дейт. Андан кийин Аллах субханаху ва таала өзүнүн досторуна айтып атат, инналлазина аману ва амилус салихат лахум жаннатун наим. Албетте имандууларга, иман келтирип жакшы амал кылгандарга жаннатун наим дейт. Наим, жыргай турган жаннат бар дейт. Жыргал жашоо ахиретте болот. Бул дүйнөдө болбойт тугандар. Элдин баары бул дүйнөдө жашаймын, жыргаймын деп аракет кылат, бирок адашат. Бул дүйнөдө эч ким жыргабайт. Бул дүйнөдө эч кимдин каалоосу болбойт. Бир гана Аллахтын каалоосу болот. Ар кимдин тагдыры жазылган, ошо менен кете берет. Дүйнөнү бейиш кылам деген адам кыйнала берет. Бул дүйнөдө жашаштын, бейиш кылыштын бир эле жолу бар. Ал жолу Алла мага неге Алла разы, мен Алла Тааланын тагдырыга разымын деп болду, сен жыргайсың. Мага Алла Таала эмне жазган болсо, ошого мен разымын де. Бул дүйнө сен үчүн бейиш болот. Башка жолу жок. Өзүң пландарды кыласың, мындай кылам, ишке ашпай калат. Болбой калат. Кыйнала бересиң. Себеби бул дүйнө андай эмес. Ал эми жыргал жашоо ахиретте болот. Ошон үчүн Алла Таала айтат, ва амилус салихат лахум жаннатун наим. Неамат жыргал жашоосу Аллахтын ахиретте деп атат. Бул дүйнөдө жыргалы да бар, кыйынчылыгы да бар. Вактылуу нерсе, экөө чогуу боло берет. Бирок сен айткандай, мен айткандай болбойт. Кудайдын айтканы болот. Анын бир эле жолу бул дүйнөдө жыргап жашайм десек, анда бир эле жолу бар тугандар, Аллахтын тагдырыга разы бололук. Тагдырга разы бололук да жашай берелик. Болду. Алла мага ушуну жазыптыр. Тагдырымда бар экен де, болду. Аллахтын каалоосу менин каалоом деп кой, болду. Бул дүйнө сенин үчүн бейиш болот. Андан башка жолу жок. Ал эми чыныгы бейиш, сен каалагандай нерсе ал ахиретте болот. Анан Алла Таала Кур'анда айтып атат, инналлазина аману ва амилус салихати лахум жаннатун наим. Мына ошол. Иман, жакшы амал кылгандарга жыргал жашоо бар дейт бейиште. Жыргал каалагандай жашоосу ахиретте болот дейт. Халидина фиха вa'даллахи хакка ва хувал азизул хаким. Алар ал жерде түбөлүккө калышат. Халидина фиха түбөлүккө калышат. Аллахтын ваадасы чын, акыйкат, ва хувал азизул хаким. Ал күчтүү, ал азиз, кубаттуу, ал хаким, данышман. Аллах данышман, хаким зат, айткан нерсеси хакыйкатта болот. Вa'даллахи хак, кыямат күнү келгенде имандуулар, жакшы амал кылгандар
жыргал бейиштерде жыргап жашайт. Түшүнүктүүбү? Алланын вадасы хак. Андан кийинки аятта Аллах субханаху таала кайра өзүн таныштырып атат. Аллах субханаху таала өзүнүн кудуретини баяндап атат. Халакас самавати бигайри амадин тараунаха. Аллах жаратты дейт асмандарды устунсуз. Тараунаха аны силер көрүп турасыңар дейт. Алланын кудурети балдар чексиз, бирок Аллах субханаху таала көбүнчө чоң махлукаттарын айтып эскертет. Алланын махлукаты аябай көп. Бирок Аллах таалам чоң махлукаттарды эскертет, кичинени мындайга коюп туруп чоңдор эскертип атат. Ошонун бирөөсү самават. Самават. Асман. Асмандар деген сөз. 7 кабат асман бар. Алла жараткан муну. Куранда айтылган, бул хак. Иман келтиребиз. Ал каякта ким көрүптүр, эч ким билбейт деген менен жоголуп кетпейт ал. 7 кабат жер да бар, 7 кабат асман да бар. Ал кандай каякта Алла өзү билет. Аны биз билишибиз шарт эмес. Куранда Аллах айтты, иман келтиребиз. Бирок бүгүнкү күндө окумуштуулар далилдеп чыккан аны дагы. Окумуштуулар изилдеп, 7 кабат асмандарды изилдеп, 7 кабат жерлерди изилдеп, не кылган, далилдеп бар экенин да далилдеген. Илим дагы далилдеп атат. Ал далилдебесе деле Аллах айткан болсо, мусулмандын милдети иман келтириш керек. Биз иман келтиребиз. Аллах субханаху таала 7 кабат асман жараткан. Халака медеди? Халакас самават бигайри амаватин. Ошол 7 кабат асманды эч бир устуну жок жаратты. Алардын эч бир устуну жок, анын түтүгү жок. Эч бир нерсени түтүгү жок Аллах таалам жаратып койду. Бул Аллахнын кудурети, күн фаякун. Негизи асманда Аллах таалам чатыр сыяктуу баяндайт Куранда. Чатыр бир устун болбосо турбайт. Бул Куран негизи адамдарга хитап кылып айтылган үчүн Аллах таалам ошону баяндап атат. Түшүнүктүү, адамга түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы мынау устундар турат да, ошон үчүн турат. Канчалык чоң болсо дагы устун болот ал. Бирок Аллахнын кудуретин карагыла, чексиз асман, ушундай чоң махлук Аллахнын бир да устуну жок. Бир да устуну жок. Аллах субханаху таала күн фаякун. Жаратты болду. Жаратты болду Аллах таала. Кудуреттүү зат. Биринчи асманда устуну жок, экинчисиде деле жок, үчүнчүдө деле жок, төрттө деле жок. Кабат кылам десең, не болуш керек? Ортодо кабат үчүн байланган нерселер болуш керек. Байланып, анан экинчиси болот, үчүнчүсү болот, төртүнчүсү болот. Кабат үй салам десең ушундай болот да. Бирок Аллах таала самават, асмандардын бүт бардыгын устуну жок жаратты деп атат. Бул Аллах субханаху тааланын чексиз кудурети, кудуреттүү зат. Аллах таала жараткан. Халакас самавати бигайри амадин тараунаха. Тараунаха дагы хазамир самаватка да барат, амадка да барат. Түшүнүңөрбү? Тараунаха бул балдар кээде аматтын сифаты болот. Кээде тараунаха өзүнчө жумла мустакилла болот. Ошон үчүн эки кылдуу тафсир бар бул жерде. Биринчи машхур тафсир ушул. Асманды биз көрүп турабыз, устуну жок Аллах таалам жаратты. Экинчи бир манасы, уламалар айтылган манасы да бар. Ал манасы асманды Аллах таалам устун менен жараткан. Бирок ал устундарды силер көрбөйсүңөр деген. Түшүнүңөрбү? Ал устундарды силер көрбөйсүңөр дегенде тафсири бар. Экинчи бир кабыл бар. Бул дагы уламалар, муфассириндер китептерде айткан. Мустакил, тараунаха жумла мустакилла кылса, ошондой маанада чыгат. Өзүнчө жумла кылган учурда. Демек, машхур тафсирге көрө Аллах субханаху таала мына ушул үстүбүздө турган асманды, мекиндикти эмне кылган? Эч бир устуну жок жаратты. Бул Аллах субханаху тааланын кудурети. Ал дагы 7 кабат асман. Алар каякта кандай турат, кантип турат, Аллах таалам өзү билет. Буларды билгенге келсеңер, баягы Миражда хадисти окусаңар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миражга чыкканда барат. Ман фил баб ва ман маак хадисте келет. Ким менен келдиң? Ар бир асман тосулган эшиги бар. Барат. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен дейт, менен коса Жабраил дейт. Аурсила илейхи наам. Анан көтөрүлөт биринчиге, экинчиге, үчүнчүгө, төртүнчүгө, сумма Синтратул Мунтаха чейин барат. Бул хакыйкат бул. Ошон үчүн биз жашап аткан асман кичинекей эле асман. Мына асманыбыз. Ошонун астындагы биз айды, күндү, планеталарды, жылдыздарды көрөбүз. Ал эми ар жагында эмне бар? Аллахтан башканы эч ким биле албайт. Демек Аллахнын кудурети чексиз. Халакас самавати бигайри амадин тараунаха ва алqa fil arzi rawasiya. Жана жерге мык кылып какты дейт. Нени? Равасия. Равасия деген метте тоолор. Равасия деген сөз балдар. Баягы чоң кемелер билесиңерби? Кеме, корабелдерди. Ошолор токтотуп калыш үчүн чоң занжирлар болот. Занжирларды сууга таштайт, анан ал барып кагат, анан баргандан кийин тиги толкунда да кыймылдабай туруп калат. Ошону араб тилинде раваси деп айтылат негизи.
Бул жердеги манасы Алла Таалам жерди жаратканда кыймылдап турган. Адамдын жашаганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошо кыймылдабаш үчүн, кыймыл аракет жок болуш үчүн Аллах субханаху таала равасия сыяктуу кылып, тоолорду кактык мык кылып дейт. Алла жараткан, кийин тоолорду мык кылып каккан. Азыркы илим, азыркы окумуштуулар ошону дагы окуп чыгып, далилдеп чыгышты. Hakıkat eкен, жерде өсүп чыккан эмес, буну Алла Таала мык кылып каккан экен деп далилдеп чыгышты. Бул акыйкат. Алла субханаху таала не кылган, жер жайган, фарашнал арз, кийин не кылган, ага мык кылып каккан. Себеби башында кыймыл аракет болгонунда. Кыймыл аракет болсо жашай албайсың. Жерде кыймыл аракет азыр деле бар. Бирок дагы бир кыймыл аракет болгон, анда адам баласы жашаганга мүмкүн эмес. Буну баягы жер титирегенде көрөсүң. Алиязу билля, Алла сактасын. Жашоо мүмкүн болбой калат. Ошондой болгон Аллах субханаху таала жибал тоолорду мык кылып каккан, анан баягы жер не болгон, кыймыл аракетин токтоткон. Мына ошону Алла Таала баяндап атат: "Ва алqa fil arzi rawasiya". Алка таштады деген сөз. Баягы сөзгө равасияга ишара кылып атат. Түшүндүңөрбү? Не кылды? Алла Таалам жерге таштады баягы узун зынжырларды, яни мык кылып какты тоолорду. Антамида бикум, алла тамида бикум, ла махсуф бул жерде. Ошол жер кыймылдап кетпеш үчүн, ошол жер аракетти кылбаш үчүн Алла Таалам не кылды дейт? Тоолорду мык кылып какты. Ва басса фиха мин кулли дабба. Жана ошол жердин бетине бүткүл жаныбарлардын бардыгын жайып койду дейт. Жердин бетине бүткүл жаныбардын баарыны Алла Таалам не кылды? Жашатып койду. Субханалла, жерди жаратты. Жерде суу да бар, куруктук да бар, тоо да бар, токой да бар, бүт бардыгы бар. Баарынын өзүнө жараша махлугу бар. Сууда өзүгө жараша махлук бар. Суудагы махлук ушунчалык көп, жерде жок нерсе сууда бар. Жерге караганда суу көп да. Бирок куруктук аз, суу көп. Демек Алла Таала мындай кылган, сууга өзүнчө махлук жараткан, ал толтура махлугу бар суунун ичинде. Топуракта өзүндө, чөлдө өзүнчө, тоолордо өзүнчө, токойдо өзүнчө. Кыскасы Аллах субханаху таала жерди жаратып, топура баягы тооду мык кылып кагып, андан кийин не кылдык дейт? Ва басса фиха мин кулли дабба. Бүт бардык махлуктун түрүнүн бардыгын жайып койдук дейт. Бүт басса бусу жайуу деген сөз. Жайып, таркатып, жайгаштырып койдук дейт. Бул Аллахтын кудурети. Асманды жаратты Алла Таала мусунсуз, андан жерди жаратты. Жердин кыймыл аракетин жоготуш үчүн Аллах субханаху таала мык кылып какты. Эми анан Аллах субханаху таала элге болобу, адамзатыбы, башка махлукту бүт бардыгына жерди берди. Ва басса фиха мин кулли дабба. Мына ушул ким? Аллах субханаху таала. Жердин харакети, 3 түрлүү харакети бар жердин. Жер биринчи өз огунда айланат. Экинчи күндүн тегерегинде айланат. Үчүнчүсү күн, жер бардыгы кошулуп айланат, кетип атат бир тарафка. Түшүнүктүбү? Алла Таала бир эле 4-чү харакатын токтоткон, бирок үчөөсү бар булар айланып атат. Азыр биздин жер шарыбыз ушул асмандын бир мейкиндикте барып кетип атат бир тарафка. Аягы жок. Каяк кетип атат Алла өзү билет. Ушунча чоң дегенибиз менен Алланын махлукаттарынын ичинде, асмандын ичинде кичинекей бир махлук болот. Биз жашаган мынау жерибиз күндөн 1.300.000 эсе кичинекей. Биз жашап аткан мынау жер шары, мынау көрүп аткан күндөн канча? 1.300.000 эсе кичинекей. 1,5 миллион күндө алып келсең, жер болсо апарсаң батып кетет ошол күнгө. Ошол күн, ошонто жылдыздар, ошол бардыгы не болуп атат? Бир тарафка кетип атат. Бул харакет бар. Буну ким кылды? Куллун фи фалаки ясбахун. Куранда Алла айтат. Куллун фи фалаки ясбахун. Ар бири өзүнүн мейкимдигинде, өзүнүн ордунда сүзүп баратат деген аят бар. Сүзүп баратат. Кыяматка чейин кете берет. Качан жаралган, качан жүрөт? Алланын кудурети. Ошон үчүн биз адам баласы бир жок эле махлукпуз. Кичинекей бир тилге албай турган эле нерсебиз. Анан өзүбүздүн акыйкатын билбестен эле биз мен дей беребиз. Алланын башка махлукаттарынын астында биз эчтеке эмеспиз. Ошон үчүн Алла Таала өзүн тааныштырып атканда: "Халакас самавати бигайри амадин таrawnaha wa alqa fil arzi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba." деп Алла өзүн тааныштырды. Андан кийин эмне болду? "Wa anzalna minas samai ma'a." Жана биз асмандан жамгыр жаадырабыз, асмандан жаан түшүрөбүз. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ошо жамгыр менен биз ар түрлүү чырайлуу мөбө жемиштерди өстүрүп чыгарабыз дейт.
Жерди бүт барын берди, элдин бүт бардыгы сууга муктаж. Ошол жердеги суудагы көпчүлүгү асмандан келген суулар. Туурабы? Жамгыр жаап келген суулар да, жамгыр жайыт, кара жагат, чүп турат. Алла Таала айтып атат, эми элдин баарына жамгыр керек, суу керек. Өсүмдүккө дагы, жамадатка дагы, адамга дагы, жаныбарга дагы. Эмне кылдык дейт? Ва анзална минас самаи маа. Асмандан суу түшүрдүк. Фа амбатна фиха мин кулли заужин карим. Карим дегени чырайлуу деген сөз, жакшы деген сөз. Жакшы, чырайлуу, жуп кылып ар бир нерсени өстүрдүк деген сөз. Ар бир нерсени Алла Таала бул дүйнөдө жуп кылып жараткан. Адам эле эмес, адамдын эле жупу бар, эрди катын. Бул эле эмес, жаныбарлар, өсүмдүктөр бүт бардыгын Алла Таала жуп кылып жараткан. Алланын кудурети. Түшүнүңөрбү? Ар бир нерсени жуп кылып жараткан. Ак, кара бул эле жуп. Бири-бириге жуп болуп эсептелет. Ширин, таттуу, ачы бул эле жуп бири-бирине. Allah subhanahu wa ta'ala ушуну жараткан. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Ana эмне кылдык дейт? Ошол суу менен ар түрлүү эң чырайлуу мөбө жемиштерди, гүлдөрдү, дарактарды бүт бардыгыны өстүрдүп чыгардык дейт. Ушулардын баарын айткандан кийин Аллах subhanahu wa ta'ala өтө ажайып аят айткан. Хада халқуллах. Хада халқуллах. Фаруни маза халақаллазина мин дуни. Мына ушул Алланын жаратканы деп атат. Асманды, тооду, жерди, өсүмдүктү бүт баарын жараткан зат, мына ушулардын баарыны Аллах жаратты. Фаруни маза халақаллазина мин дуни. Кудайдан башка силер ширк кылган кудайларың эмне жаратты дейт. Көрсөткүлөчү мага, Кудайдан башка ким не жаратты? Ошол бут, ошол Кудай деп аткандарыңар эмне жаратты деп Алла Таала сурап бериптир. Эчке жараткан жок, жарата албайт. Демек Алла Таала ишара кылат, жаратпаган болсо, анда жаратуучу менмин. Мага сыйын кыла, мага иман келтириле деп Алла Таала өзүн таандырат. Демек дүйнөдөгү бүт махлуктун баарыны Аллах subhanahu wa ta'ala өз кудурети менен жараткан. Мына ошонун акырында айтып атат: "Хада халқуллах". Көрдүңөр аятты. Мына ушул Алланын жараткан махлуктары. Фаруни маза халақаллазина мин дуни. Кудайдан башкалар эмне жаратты? Көрсөткүлө дейт. Эсептеп берчи, эсептей албайсың. Эсептеп бер. Эчтеке жок. Эчтеке жок. Адам болгону кесип кылат. Жарата албайт. Кесип деген бар нерсени туктаптап, уюштуруп коюп коесуң. Мисалы мына о деген сөз кесип кылды бирөө. Не кылды? Жыгачты коюп, кагып, ондоп койду. Бирок жыгач жараткан жоксуң да. Жыгачты ким жаратты? Аллах жаратты. Мунаны ким жаратты? Муну кесип кылып бирөө иштеп чыкты. Бирок муну сени ким жаратты? Муну Аллах жаратты, subhanahu wa ta'ala. Сен болгону Алланын махлугун алып туруп, аны кураштырып коюшуң мүмкүн. Аны боеп коюшуң мүмкүн. Машина кылып чыгарып коюшуң мүмкүн, темирди бурап туруп. Бирок ошо темирди ким жаратты? Аллах subhanahu wa ta'ala. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Хада халқуллах". Мына ушул Алланын жараткан халкы. Алла ушинтип жаратат. Фаруни маза халақаллазина мин дуни. Алладан башка ким немне жаратканды мага көрсөткүлөчү дейт. Бали залимуна фи залалим мубин. Аллах өз жооп берди. Жок, эчтеке жок. Балким залымдар ачык адашууда дейт. Балким залымдар ачык адашууда. Эчтеке жобу жок. Алар хакыйкаты жок эле бир нерсени ээрчип алып, ошентип жүрүшөт дейт. Демек, исламдан башка жолдо жүргөндөрдүн бардыгы адашуу жолунда. Инна дина индаллахи l-Islam. Ва ман ябтагы гайра l-Islam динан фала юкбала мин. Куранда айтып атат: "Бали залимуна фи залалим мубин". Демек, Кудайдан качып, Кудай дининен башка динди кармагандар, бутка сыйынгандар, отко сыйынгандар, ташка сыйынгандар, Кудай жок дегендер бардыгы фи залалим мубин. Ачык адашууда. Алар залымдар деди. Залим не дегени? Вазу шей фи гайри махаллихи. Демек, алар не кылды? Алланы Кудай дебестен башка нерсени Кудай деп алды. Ошон үчүн залым ал. Ал эми мусулмандар ал-муqinin, ал-мухсинин, ал-му'минин. Алар чыныгы Алланы таныды, чыныгы Алланы танып, Аллага жагынып, Алла сүйө турган иштерди кылды. Алла Таала аларды мухсин деп баяндады. Демек,
Dünyadagi bolip atkan nersenin büt bardığın jaratkıcı Allah subhanahu wa taala, anın şeriki jok, la şerike lah. Dünyadagi har bir nerse, har bir zarra Allah'ın kudretine muhtaç, Allah'ın aytkanı menen bolot. Hada halqullah, mına uşul Allah'ın halkı. Faruni mada halaqallazina min dunihi. Demek Allah'da eşteke jok, jarata albayt. Oşonduktan zalimler açık adaşuda dedi Allah subhanahu wa taala. Allah taala hiç kimde adaştırmasın. İmanımızı bekem kılsın, barımızga ihsan nasip etsin. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente.